Сиз өзүңүздү ким катары көбүрөөк сезесиз? Саясатка кирдим, саясаттан чыктым, саясатка аттанып атам, саясаттын жөнүндө эле эгин кармап алдым деп эле баары бир каптап келди. Күркүрөдү, Кыргызстанда ары чайкашты, бери чайкашты, турушту да толкун болдум деп. Бирдеме дебей беле дебей, ал деп жүргөндө эмне кылып койдуңар эле? Бул эле айтканга милдеттүү. Айт, сен айт, аркы айтсын, айт, баарың айт. Мен мисалы тилимди тарта берип, же болбосо мен да тирлик кылайын деп кууланып, тоолонуп, чумаланмак болушум керек. Саясаттагы ордуңуз бул оппозициялык. Болгондой айтам. Кетпейт деп кайра тиги кишини демдендирип койду. Акылбек Жапаров деди дагы. Бүгүнкү күн өтпөйбү? Өтөт да. Менин ушул деңгээлге жетишиме деңгээлиң каерде турат өзү? Кайсы жерге барып жетти? Сенин деңгээлиңе биз жетелиби же сен биздин деңгээлге жетесиңби? Эч качан кресло адам кооздой алган эмес. Адам креслону кооздошу мүмкүн. Адам могу 5 манжасын тыкса, мен атамайчу, какайт киши деп. Камшай эже, канча жолу УКМКга кирип чыктыңыз? Негизи коркпойсузбу? Бирок бүгүнкүдөй шалпылдап, этегиңе чейин асылып, бешке путевка берем, могу эрге кетсин дегенге чейин асылып, айласы кетип президент өзү ит деп кыйкырган шундукту мен ушунча жылдан берки иш тажрыйбамда көргөн эмесмин. А мен ыйлабайм. Мен ыйлатышым мүмкүн. Каншай эже, саламатсызбы? Биздин подкастка кош келдиңиз. Чындыгында биринчиден келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдирем. Экинчиден бул подкастты тартуубуз дагы оор болду бир четинен, Биринчи чакырып, экинчи чакырып ар түрдүү себептерден улам жылып кетип атты тарыхы. Бирок кубанычтамын сиз менен ушул жакта отуруп, бүгүнкү Кыргызстандын саясий абалын талкуулашыбызгачы. Чындыгында талкуулар керек деген ойдомун. Дагы бир жолу кош келдиңиз, Каншай эже. Өзүңүздү азыркы учурда ким катары биринчи кезекте эсептейсиз? Журналист катарыбы же саясатчы катарыбы да? Неге мен бул суроону берип жатам? Анткени азыркы учурда сиз жалпы саясий жанакындай процесстерге өтө активдүү катышып жатасыз. Кемпир абад маселеси болсун, жалпы бийликтин жанакы кабыл алган чечимдерин сынга алуу, колдоо, ошол нерсеге катышуу дагы бир саясатчы деген наамды да ташып жүрөбү деген бир ойго келип атам да. Ошол себептен улам азыркы учурда сиз өзүңүздү ким катары көбүрөөк сезесиз? Журналистпи же саясатчы катарыбы да? Мен азыр ушул жерден эки адамды эстеп атам да. Экөө тең сенин эфириңди көрөт. Бирөөсү бүгүн туулган күнү өтүп аткан Самат Алиев, экинчиси ушул Ошто жарандык активист бар, Эрнис Нурдин деген. Мен ушу эки адам менен алмак салмак баягы маектешип калам да. Самат байке ушуга чейин деле мындан 2-3 жыл мурун деле ай Каншай, сен журналист экениңди унутчу деп урушуп кетчү да. Ай сен масштабтан чыгып кеттиң. Сен өзүң түшүнбөй атасыңбы деп. Анан болбой эле баягы адам тирлик кылган жагына кылчактап карай берди да, баягы ашпозчу ашканасынан бир карап, тиги эгер көк бөрүчү болсо чуркап барып батын басмай эле бир карай берет да. Ошол сыяктуу эле мен деле болбой эле баягы кылчая берем чын эле журналистиканы. Анан Эрнис Нурдин дагы ошону күлүп калат да, Каншай же журналисттер деп эле ушул жактан чыкпай каласыз. Сиз баягы кең дүйнөгө өтүп кеткениңиз көп эле болду депчи. Анан өзүм билем. Өзүм сезем. Анан кийин азыр мен ооба саясатта жүрөм деп айтайын десем, эртең эле Садыр Жапаровдун пиар компаниясынын жанагы Дайырбек Орунбеков баш болгон армиясы 5 мүнөттүк видеону кайра жасап чыгат. Мамыркулова мугалимди эмес, бул өзүн саясатчы сезип алган турбайбы деп айтып койду деп, Кудай буюрса жакында аны да чыгарышы мүмкүн. Себеби Каншай эжеңди бейишти убадалап күйөөгө да берип көрүштү, кесип медары асылышты, үйүн баардык жери калды, мына ушул жер туруп атат боштук. Мен азыр бундаймын же тигиндеймин деп элдин алдында көкүрөгүм чоюп бир нерсе дегим келбейт. Мен Каншай Мамыркулова. Абдан жакшы.
эл кимиси кандай баа берсе ошол өзүнө мейли мени журналист Канышай Мамыркулова деп кабыл алгысы келгендерге ооба азыр менин студиям жок, азыр үйдөмүн, жаап койдум эле, болуптур, мен журналист Мамыркуловамын. Мени саясатчы Мамыркулова деп көрүнгөсө ырас эле болуптур. Тиги аренага учурда Далай Төбө деген саясатчылар чыкпай турат, аренаңар бош экен, мен бийлей берейин. Аябай жакшы Аныңарга да белгиледиңиз. макул. Азыр бизде чындыгында мындай саясий айдың өтө чоң бир боштукта турат деген ойдомун да. Мисалы буга чейинки биз жактырабызбы, жактырбайбызбы, мисалы Текебаев болсун, Атамбаев болсун, мисалы булардын баардыгы жанакындай саясий процесстен азыркы учурда чыгышты да. Эми ошол боштукту азыр мындай толтура турчу конструктивдүү бир саясатчылардын жоктугу да мени аябай кейитип жатат да азыркы Кыргызстандагычы. Эми мага бир уруксаат берсеңиз, мен дагы бир өзүмдүн эмемди айтайын сиз жөнүндө. Сизди мен саясатчы катары баамдап кетмекчимин да. Ооба. Кайрдын армиясына сен жем таштадың го. Негизи журналисттерден аябай күчтүү саясатчылар чыгат. Муну чоң окумуштуулар да жазып айтып кеткен да. Анан азыркы учурда Кыргызстанда ушундай бир кырдаалда сиздин чыгып, өзүңүздүн оюңузду тайманбастан айткандыгыңыз бул биринчиден мен сыйлаган, мен ушундай саясатчы болуш керек деген адамдык сапаттардын бири жана ошонун көрсөткүчү катары баамдаймын да өзүмчө. Анан Канышай эже, ушул саясатка деп айтайын, эми журналистикага келүүңүз боюнча аябай көп айтып кетиптирсиз. Буга чейин интервьюларыңыз көп экен. Ушул саясатка келүүңүздүн себеби эмне болду? Мен өзүм бирөөлөрдү сындайм да. Саясатка кирдим, саясаттан чыктым, саясатка аттанып атам, саясаттын жөнүндө эле эгин кармап алдым деп эле мен көп окуйм да ушундай макаланы, маектерди, анан аябай күлөм да. Эмне саясаттын эмне астанасы барбы? Эшиги, коридору барбы? Же эмне үчкүй залы барбы? Киргендей депчи. Анан көптөргө мен ушинтип айтам. Саясат деген бул, мен саясатты жок жашайм деп айрыкча бир чай ичкен жерге барсаң кырды чыкты сөз болуп калат го. Ошол жерден мен саясатты жок жашайм, болду кулачы дегендерди көп угам да, анан мен күлүп калам. Саясат деген бул өзүнчө бир арал эмес, же болбосо мындай бир эмес, бул процесс. Бул ушул өлкөдө жашап аткан сенин, менин баарыбыз жашап аткан жашоонун ошол биздин көрүп аткан күндүн ошо социалдык, экономикалык, укуктук ушунун баарын жыйындысын саясат дейт. Биз жашаш үчүн ошо саясат болуп атат дейм да. Ошол сыяктуу болуп, бир жагынан адамда ийменүү деген болуш керек да. Менин мисалы тарбиям ушундай. Себеби мен 19-жылы төрөлгөн аксакалдын кызымын. Мен атам 60-ка чыгып калганда төрөлгөм дагы жанагы мени мындай нарт дегенгемди сугарып койгон. Ошол себептен мен баягы улуу муундан, ошонун ичинде эле саясатчылардан, айрыкча аты чыккандардан мен мындай жулунуп ар кимдин астына муундай деген түшүнүгүм жок биринчиден. Бул алардын тажрыйбасын же башкасынан мурун жашын. Экинчиден ошол сый менен катар эле мен дагы сага окшоп учурда мындай кылчайып карап отурам да. Кемпир-абад жөнүндө маселе көтөрүлүп атат, уран жөнүндө маселе көтөрүлүп атат, туу жөнүндө маселе көтөрүлүп атат. Андан берки мына камакка жарандык активисттер канчасы камалып кетип атат. Дым. Анан мен чынында мынтип карап келдим да. Эмне үчүн биз алардын оозун карайбыз? Сүйлөгүсү келбесе оозун тытабызбы? Онда айталы да. Биз деле адамбыз. Саясатчылар асмандан түштүбү? Анан экинчиден ушул баягы көптөн бери мен өзүм баягы журналистикада да иштеп, антип мынтип анын үстүнө далай саясатчылар менен үзөңгүлөш болуп карап, мен мыкты деген саясатчылар менен иштеп көрдүм. Аларды феноменине кызыгып иштеп көрдүм да. Бул кайсы сапатыңан? Мен чынын айтайын, ошол кишилердин мага төлөй турган каражатына кызыгып эмес, саясатчы деген феноменине кызыгып баргам.
Ошондой учурда эме кылчумун да булардын өзгөчөлүгү эмнеде? Эмнесинен анан акыркы жылдарда аябай бир басым жасаганым, кыргыз саясатчысы кандай болуш керек деген бизде бир мындай образдуу айтканда түшүнүгүбүздө жок экен да. ооба Бизге жебесе болду, ичпесе болду. Анан жакшы адам болсо болду. Примерди айттык го баягы күнү, жакшы адам эле жакшы адам деп. ооба Бизге ушу 3 критерий жетет экен. Биз Мм. ал адамдын бүтүндөй биографиясы, кызмат аткара турганына туура келеби, бара турган ордуна туура келеби, бул кийин оң тескери сүйлөп кетпейби? Саясатчыда мисалы принцип, позиция болуш керек деп сүйлөй беребиз да, биздин Кыргызстанда азыр саясатчысы деле, башкасынын деле эмеси түшүп калды чын эле. ооба Себеби бүгүн бирди айтабыз, эртең кайтабыз. Аркы күнү бирди айтабыз, андан ары кайтып кетебиз. Мына мактап аткан кемпир-абадчылардын алды тигине жаш баланын мага тили тийди. Мен фронтовик атама чейин асылды. Ошентип туруп тарс этип ташиптин менен биригирип сүйлөп чыгып, бул менин позициям деди го, бул менин жашоом, эмне кылып аласыңар? Анда биз 2 жыл буларга аяб менен карадык. Мисалы жеке мен өзүмдү күнөөлүү сездим. Кемпир абадчы катары ошол кезде суралгандардын ичинде мен да бар элем, күбө катары. Мисалы мен 2 жыл өзүмдү күнөөлүү сездим да, ошолорду сатып анан кийин үйүмө отуруп алган немедей болуп. Мен ооба 2 жыл моралдык жактан өзүмдү жеп койдум да. Мен эмне Элгиз Шаменов атама чейин асылсын деп кемпир-абадчыларды өзүмдүн башымды эмеге тобокелдикке коюп туруп социалдык тармакта ушулардын таламын талашып отурдумбу? Мына ушундай нерселерди карап отуруп, биз Википедияда калат, бул биздин ай жылдыз деген саясатчыларың унчукпай калып атса, эртең ушулардан коом бирдемени үмүт этет деген жарандык активисттериң бир аркы жээкке секирип, бир берки жээкке секирип отурса, анан кийин бул азганакай чөйрө да, сенин саясатчың да азганакай чөйрө, анан жанагындай жарандык активисттериң деле азганакай чөйрө. Керек болсо 1000 адамга 2 адам жарандык активист болушу мүмкүн, ашып кетсе 10 адам. Анан ушу азганакай чөйрөң жанагынтип ашмалтай болуп атса, ооба калган коом кимди караш керек? ооба Анан ошондой жагдайлар баягы сени кырдаал айлада жок кайсы бир чөйрөгө түшүрөт экен да. Менин абалымда мына ушул гана нерсе болгону, ошол биздин жөнөкөй жарандарды карап бул тарапка ишенип турган. Бул тараптагы адамдардын ошо кайран бир тиричилик үчүн баягы курган башын салпылдатып кеткенин карап, жок дегенде ортолукка туруп бергенге жарабайбызбы бир азыбыз? Койгула, монча элдин үмүтүн эме кылбагыла. Эми бул жерде мындай ой болбосун, тиги элди ээрчитип алып бир жака барат экен деген. ооба Жок, мен жалпы түрүндө айтып атам. Ошол абалда баягы менимче акыркы жылдары баягы үйдө турганда бизде эми баягы интернет, техниканын күчү менен виртуалдуу сүйлөшүп калдык да адамдар менен. Анан Фейсбукта мындай жандуу сүйлөшүп отуруп анан кийин ушундай кырдаал жаралды да. Анан кийин бул мен үчүн оюнчук нерсе эмес. Бул кулк мүнөздү калыптандырган нерсе. Адамда кайсы бир сапат башың менен кошо туулат, болбосо жок. Аны сен кайсы бир кырдаалга жараша чаптап ала албайсың. Жасалма нерсе ошол жерден шыпырылып түшүп калат. Сен 5 күн кийсең 5 күндөн кийин түшүп калат да. Бул сенин тулку боюңда же болот, же болбойт да. Анан чынымды айтсам, мен ушу саясий чөйрө деген нерсеге ушундай баа берип карап калдым. Азыр баягы өткөндө бир менен сүйлөшүп туруп айтып атам, эсиңдеби? Бир кезде Үсен Сыдыков келатат десе, түштүк тарап түп көтөрүлчү. Силер эми кичирээксиңер, биле бербей калдыңар мүмкүн. Андан кийин карап отуруп, ушундай бир чоң саясатчылардын толкуну келди да. Ошол толкунда мына Атамбаев, Маадумар, Текебаев, ким жок, тигил бул дегендин баары бир каптап келди, күркүрөдү, Кыргызстанды ары чайкашты, бери чайкашты, турушту да толкун болду мынтип.
Анан Акаев өтөр менен кийинчерээк ушу Үсен Сыдыков, Жаныш Жаныш Рустембеков деген сыяктуу күркүрөгө шаркыраган саясатчылардын көзөттү тынч оокат кылган өтүп кетти. Мына Апаз Жумагулов аксакал баш болуп азыр андай аксакалдык нерсе өтүп кетти да, жаш курак. Андан кийин карасаң мына аксакалдык куракка Өмүрөк Ишкеш жакшынакай айткан. Саясатчынын аксакалдык курагына мен келип калдым деп. Бул киши табигый түрдө келе турган нерсени моюндады. Жакшынакай айтты. Анан азыр отуруп эле Текебаевди тытып атышпайбы? Бирдеме дебей беле ал деп жүргөндө эмне кылып койдуңар эле? Колдодук беле же бирдеке кылдыкпы? Ошондо деле Текебаевди тилдеп отурчу эл. Бирок эч бирибиз суроо эмеспиз да, бул милдеттүүбү дегенчи. Милдеттүүбү? Бул эле айтканга милдеттүү. Айт, сен айт, аркы айтсын, айт, баарың айт. Эмчи мадымар же болбосо Текебаев эле айтыш керек эле деген. Мадахан Кимсанбаевич мисалы камалып да чыкты, бул мыйзамсыз эле нерсе, мен мындай карап деле айтам. Ошондой нерселерден улам ар бир адамдын үй бүлөсү бар да, чөйрөсү бар. Сен үй бүлөңөн, чөйрөңөн кетип кала албайсың да. Анан ошондой абалдарды менимче бир топ саясатчылар салмактап көрүп, кой, тынч жашайын дейт болуш керек. Ал эми менин абалымда башкачараак. Ушул сенин каналыңды көрүп отургандарга айтат элем. Менин абалымда башкачараак. Эгерде мындан 3 жыл мурун, 4 жыл мурун болгондо мен мисалы тилимди тарта берип же болбосо мен да тирилик кылайын деп кууланып, тоголонуп, жумаланмак болушум керек. Себеби анда менин энем тирүү болчу да. Мен аялуу жерим бул жерде болчу. Анан эми ал киши көзөттү. Анан бир жагынан кызым меникими 26-дан өтүп 27-ге барды. Мына үй бүлө курат деп туруп атат. Мындай айтканда кол жолум бошураак да. Тилим огуп атар бош. Азыр иштеп аткан ишим жок дегендей. Баардык жагынан сенин жана биринчи сурооңо жооп, мени саясатчы катары көргүңөр келсе саясатчы дагы болуп бере алам дегендей, журналист катары десеңер мейли аныңарды болуп бере алам. Ташиевдин эжеси десеңер андай болуп бере алам. Эми абам ит деп иттенип турат, иттин карындашы катары көргүңөр келсе, ошондо иттин карындашы болуп бере алам деген сөз да. Түшүнүктүү. Канша эже азыркы учурдагы сиздин саясаттагы ордуңуз бул оппозициялык деп айта кетмекчимин да менчи. Мисалы позиция Сен катары ойлоп атасың. мен ойлоп атам да, ошол бул менин өзүмдүн мындай сырттагы өзүмдүн баамдоом. Мисалы позиция катары мисалы бийликтин ар түрдүү жанакындай чечимдерин, иштерин колдоп жүргөндөр дагы көп. Мисалы да. Анан оппозициялык мисалы көз караш менен мындай кылалы, мындай болбойт деп айтып жүргөндөр дагы көп. Сиздин азыркы бийликке катары менин көз карашым боюнча оппозициялык маанайда болгондугуңуздун себеби эмнеде башкы? Ой, мындай да. Мен болгонун болгондой айтам. Кошпойм, албайм. Анан баягы укуктук тарапта көп жазып иштеп жүргөнчү мен документти баледей окуйм. Орусчасын орусчадай, кыргызчасын кыргызчадай. Анан Кудай урганда мен бирөөнүн катасын тапканга чебермин. Чып эле түшөм. Бир кичине бир жыртык көрсөм мен аны тытам да. Бул менин табиятым. Эмне кылайын эми ошондой жаралып калсам. Мисалы акыркы эле учурду алалычы. 2 күн 3 күн болду, премьер-министр кетти. Мен сага дагы кайталап айтып коеюн. Сен мени оппозиция катары көргүң келип атса болуптур. Мен сага ошондой көрүнүп берейин. Мен көзүм көргөн нерсени айтам. Анан азыр эле айтып атам, мына Акылбек Жапаровдун кетишин алалы. Коомчулук баягы бир нерсени көп аңдай бербегенге тиги Акылбек Жапаров тилдеп коюп отурат. Мисалы мен аны 3 жыл кетсин дедим. Эми Кудай тилегин берип кетип калды бул киши. Үйүндө тилдеп отурса керек. Азыр сотко берсе деле даярмын, боюм асыл деле деп. Бирок Кудай алдында туураны туура, тескерини тескери деп айтыш керек.
Жанагы президент айтып атпайбы? Акылбек Жапаровдун кызматтан кетишин саясатташтырбагыла дейт. Сен карап турсаң, 30 миллиард жөнүндө кеп болуп атат. Ташиев өзү шашылыш эртеси күнү пресс-конференция берди дагы салык боюнча 30 миллиард жетпегени ачыкталды дейди, туурабы? ооба. Көрдү, уктуң. Анан өзүң ойлоп көрсөң, мамлекетте 30 миллиард салык жетпей ушундай чоң резонанс жараткан иш саясий болбой коебу. Аткаруу бийлигинин биринчи адамы иштен кетип атса, отставкага кетип атса, 1 ай мурун өкмөттүн отчетун берсе, жанагы жогорку кеңештин депутаттары чуулдап акбөкөн атаңбаш болуп мактаса, анан эле тарс этип 1 айдан кийин өкмөт башчы кетип атса, муну айтып коюш болбойбу? Айтабыз да. Анан ушул жерде тактай турган жагдай. Жакшылап кагаз окуган адамга улуттук коопсуздук кызматынын билдирүүсүн көп нерсени ойго салат. Фотоэри юристтер мени жокко чыгарбайт. Эгерде Канышай Мамыркулова туура эмес айтып атат деп эртең оңдоп менин айтканымды оңдогондорго мен макулмун. Ушуну элге ушуну тагыраак айтып берейинчи деп мен кайталап 2 окуп келдим. Бул жанагы кармалган 2 салыкчыга козголгон кылмыш ниет үчүн козголгон кылмыш деп кабылдаса болот. Себеби эгерде жанагы ЭТТН деп коет, элдер бир нерсени түшүнүш керек. Акылбек Жапаров бул салык саясатын киргизбей койгонго болмок эмес. Муну акыл эси бар экономисттер жакшы билет. Себеби бул жанагы ЯЭСтин техникалык талаптарына кирет. Биз аткарганга милдеттүүбүз. Ансыз контрабанда болуп калат, өткөрбөйт Россияга, Казакстанга. Анан ошол жерде жана ККМ, ЭТТН, анан кийин жана эсеп счет фактура кирет деп атпайбы? Ошонун ККМын эптеп тытышып, бизде Кыргызстанда көп эле ачылып жабылган майда бизнес да. Жана 2 камокко чейин эле 2 тамеки саткан камокко чейин ККМди киргизбедикпи? Талап ушул деп. Ошол эле кезде ЭТТН кирди да, бир топторго кирди. Анан ошол ЭТТН толтурулат экен дагы деп атпайбы Ташиев? Ал кагаз арттүгүздө кайра келет экен, анын эсебин бербейт экен, эч ким жооп берилбейт экен деп. Себеби ЭТТНде мына товар алуучу, жөнөтүүчү, анан кийин товар тозулган тарап деп мына ошолор толтурулуш керек. То есть товар чыктыбы мына бул чекиттен. Ошондон жеткенге чейинкиси жазылып жүрүп отуруш керек. Анан биздин кыргыз бизнес чөйрөсү жанагы майда чүйдө соода кылгандарбы же башкасыбы бизде кагаз толтурбайт да. Ооба. Билесиң да. Ар бири бухгалтер кармаш керек. Анан эмне болот? Азыр бул саясат кирип алгыча деп бир жагынан Акылбек Жапаровго Садыр Жапаров кетпейт деп кайра тиги кишини демдендирип койду. Акылбек Жапаров деди дагы, мен эмне кылганым жактырылат экен бул өлкөдө деди дагы, кетти да. Ошо менен салыкчылар ошо темп менен кирип кетишти. Үстү-үстүнө жана салыктын пиарын жа баян агуулош болуп же мактап жыгылып атышпады эле. Мына Алтынбек Абдубапов камалып калды эле, бирөө ооз эчтике дебей эле отурушат го. Анан ушул жерден баягы абсурд кылмыш деп койсо деле болот. Улуттук коопсуздук кызматы эртең менен суракка чакырса деле, алар менен деле ушун сени менен сүйлөшкөндөй эле айтып бергенге деле даярмын. Себеби мамлекетке баягы түштү делген, мына мамлекетке түшкөн баланча акча жок деген түшүнүк эмес. Мамлекетке баланча акча түшмөк. Ошол түшпөй калды деген талаш болуп атат да бу жерде. Түшүндүңбү? Эгерде ошол ЭТТН толтурулганда мамлекетке моунча акча төлөнөт эле. Ошол түшпөй калды деп. Жанагы Аркакмат аял алат эле, ала албай калды. Ошого сен күнөөлүүсүң дегендей окуя да. Мен муну Акылбек Жапаровду актайын деп же кеткенден кийин оор айтып аткан жерим жок. Же болбосо Ташиевке буттасоюн деп айтып аткан жерим жок. Же болбосо тиги Садыр Жапаров мени иттеди деп кекенип айтып аткан жерим жок. Мен болгону улуттук коопсуздук кызматынын билдирүүсүн окудум. Маалыматтарды окудум, анализ жасадым. Болгону эле ушул. Эгерде калп десе буга деле жооп беришсе болот.
ушундай маселелерчи эми Канышай эже, ушундай маселелер түшүнүксүз маселелер азыркы башкаруу системасынан келип чыгып атабы деп ойлоп атам да. Мисалы Акылбек Жапаров деле бир четинен неме болуп калды, жанакындай ойномо деп айтамбы же кандай мындай өзүбү ийгилик ошол кызмат орду президенттин алдындачы. Мисалы мурун өкмөт башчылар так болчу. Мисалы бир нерсе начар, ийгиликсиз мисалы болуп жатса, элдин жанакынан нааразычылыгын көбөйтпөш үчүн өкмөт башчыны кетирип, мына эми биз башка бирөөнү дайындадык деген нерсе бар болчу да мурунчу. Анан мурун кийин сенде бир саясаттын бир оюну бар болчу. Азыр сенде эки түрдүү саясаттын эки оюну жүрүп атат. Ошон үчүн түшүнбөй атасыңар. болушу мүмкүн. Ушул негизи азыркы башкаруу системасына кандай көз караштасыз, Канышай эже? Мисалы тиги өкмөт башчы дейбизби же ким, же администрациянын жетекчисиби? Мисалы азыркы болуп жаткан окуяларга ким жоопту? Садыр Жапаровбу же болбосо Камчыбек Ташиевби же өкмөт башчыбы да мисалы? Мындай, Аралаш. 21-жылы кабыл алынган конституцияңарга ылайык, силердики эмеспи? Ошого ылайык президент жоопту. Ал бар жогун өзүнө алган. Анан сен айткандай аткаруу бийлиги деп туруп, анан кийин тиги президенттик администрацияны кошо алып атпайбы милдетин. Ошол сыяктуу эле окуя мисалы Бакыт Төрөбаевдин кызматы менен Айыл Чарбада туруп атат. Бул эми баягы эффективдүү башкаруу дегенге алып келип атышпайбы? Бирок азыр сенде ал аткаруу бийлиги орду менен тура берсин, эми мага тиги киши иштеп атат. Сенде өзү кош бийлик да. Анын де факто кош бийлик болуп атат. Аны көрүп атасыңар. Өткөндө мисалы бир окуяны айтайын, акырын байкатпай Вечерний Бишкек отец нации, улут татасы болуп калды деген макала жазды да, дагы жакшы мен аны скриншоттоп алып эптеп өзүмдүн чындыгымды далилдеп эптеп туруп калбадымбы. 2 сааттан кийин алмаштыра коюшту го. Анан бул жерде мындай болуп атат да, эки адамдын эки башка мындай пиары да кетип атат, саясаты да кетип, байкатпайбыз десе байкалып атпайбы? Эми кечөөкү Акылбек Жапаровдун окуясына карата экөөнүн позициясы эки бөлөк кетти. Бирок дейин десең, мисалы Камчыбек Ташиев бул өкмөттүн бир мүчөсү. Туурасы ошо да. Бул киши Кыргыз өкмөтүнүн улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси. Өкмөттүн бир мүчөсү. Садыр Жапаров президенттиң туурабы? Мен ит дегенден бери силердики. Ал киши президент. Ошондо булардыкы бирдиктүү саясат болуш керек. Бир бүтүндүктөгү. Силер жарыша кетип атпайбы? Мурунку күнү мурдагы күнү Ташиев Акылбек Жапаров жөн кеткен жок, бир баласы болгон үчүн кетти да деп шашылыш пресс-конференция берди, туурабы? Же мен бердимби? Кечөө президент жогорку кеңешке чыкты да Акылбек Жапаровдун кетишин саясатташтырбагыла деди. Туурабы? Бул мынтип атат. Анан эми карап тур. Жогорку эшелондо, саясатта, өзү ошо бийликте эки эле жагдай болот. Бирөөсү саясий, бир жагынан укуктук. Эгерде президенттин сөзүн биз алдыга алсак, Акылбек Жапаровдун ишин саясатташтырбасак, анда биз Ташиевдин сөзүнө артыкчылык беришибиз керек. Ал укуктук жагын айтып атат да. Жөн кеткен жок деди. Салыкка байланыштуу илинчек менен кетип атат деп тиги киши тастыктап атпайбы? Андай болсо укуктук жагына жол бергиле да. Укуктук жагы чечилиш керек да. Андай болгондо Акылбек Жапаровду салык саясаты боюнча кылган ишине укуктук баа берилиш керек. Жок, ага жеткирген жок. Менин түшүнүгүмдө Садыр Жапаров Акылбек Жапаровдун акылы үчүн коргоосуна алды. Себеби бул керек деди. Акылбек Жапаровдун мээси керек деди да. Калганыбыздыкы жете бербейт деген түшүнүк эле. Эмне эл көрүп турган мен эмне кыласыңар былкылдап. Муну мен эмес Өмүрбек Чиркешев деле таптак айтты эле го. Акылбек Жапаровду президент иштетиш үчүн андан эки эсе ойлонуш керек деп атпайбы? Анан кийин Акылбек Жапаров чалып ойлонот турган эч кимиз жок болуп, Акылбек Жапаров салык саясатын киргизген негизги фигура болсо дагы
Ал президенттин колтугунда калып атат. Түшүндүңбү? Ошол эле учурда Акылбек Жапаров бул кеменин капитаны сыяктуу салык саясатын өзү киргизип атса, бул өзүнүн командасы болуп атат да. Абдыбапов дагы жанагы 26-дагы салыктын орун басары болуп иштеген Кыдыргычев деген жигит дагы. Ооба, өзүнүн Анан мен саясат болобу, башка жагдай болобу, баягы өзүнөн кийинкилерди салып берип коюп секирип качкан ар бир кишини мен жек көрөм. Мен түшүнбөйм андайды. Сенин күчтүүлүгүң, сенин тың экендигиң, сенин өзүңдөн алсызыраак, сенин өзүңдөн төмөнүрөөк тургандарды, эми төмөнүрөөк болгондо кичирээк деңгээлде турган адамдарды сенин коргогонуңда. Мисалы, эркек деп кыйкырасыңар го бири-бириңерге. Аны Facebook'тан деле кээде аял кишиге да кыйкырчу болдуңар. Аял кишини эркек деп. Аял эч качан эркек боло албайт, ушуну эске алыш керек. Ошондой эркектик, менмин деген биринчилик, лидерлик сапат, мунун баардыгы ошол өзүнөн кийинкини коргоого алганында. Бүгүнкү күндө эгерде Акылбек Жапаров азыр кеңешчи болуп кайра президенттин колтугунда отура берип, жанагы салыктын эки кызматкерин, жетекчисин коргоого алып, алар менин салык реформамды жүргүзүп берген дегенди ачыктабаса, анда сен канча жылдык саясий кадыр баркың мындай тарзан ташына туруп калат да. Эгерде ал ой менен кете турган болсок, анда салык саясаты Акылбек Жапаров кимге ишенип жүргүздү? Кимге ишенип киргизди? Жанагы ЭТТН деп мен жанагы ККМда айтып атам, бул таптак эле ЕАЭстин талабы. Муну киргизбесек болбойт, муну киргизиш керек болгон. Демек, саясий процесс ошол эле президент баш болгон ушул ЕАЭС менен иш жүргүзүп аткан тараптардын аракети болуп атпайбы? Ооба. Анан андай учурда жанагы 30 миллиардты ташип ушунча кылмыш козгогонуна жараша азыр кекиртектерин жулуп туруп, мына могу 30 миң Мамыркулова калп айтып атат, ал эч кандай ниет, тилек эмес, ал боул акча деп туруп ортого таштап салса, мында ташип мыкты болот да. Чын эле бар турбайбы? Бул жел акча эмес, таптак бар акча экен да, делинет да. Көрдүңбү? Демек, бул жагынан ары караганда президент канчалык кайпактабасын, бул саясий эле матч болуп атат да. Эмне дейбиз? Анан муну айтып койгон киши жаманбы? Ушул боюнча ой жүгүрткөн адам дароо эле жаман көрүнүп, анан дароо ой айтсаң эле бул саясатташтырбагыла. Деги эле бул эч нерсе айтпагыла, оюңарды айтпагыла дегенге жатып калабы деп ойлоп койдум да. Жок, ансыз деле эми тигиге кылмыш иши, буга кылмыш иши, аркага кылмыш иши деп козголо берип. Мисалы, мен Мирлан Маратбектин кылмыш иши менен толук кандуу таанышыптым. Абсурд. Себеби Түркүстан деген сайт Кыргызстанда бөгөттөлгөн эмес. Ошонун материалы үчүн Мирлан Маратбек иш козголуп атат. 1. Гүлжан Шерипбаева деген журналист мына 1 жылдан бери сот иши аягына чыкпайт. Аныкын баштан аяк окуп, айла жок күлөсүң. Посттун ээси башка киши, посттун ээси болуп жүргөн киши эксперт болуп жүрөт дагы. Белгиленип калган Гүлжан Шерипбаева башка бирөөнүн посту үчүн кылмыш иштин эмесинде жүрөт да. Ошол иш менен каралып жүрөт да. Анан мен ушул укук коргоо, анан кийин деги эле ушул жаатта иштеген бир топ адамдарга таң калам да. Эмне? Түбөлүк иштейсиңби? Түбөлүк иштейсиңби? Акыры адамда баягы мен өтө динчил эмесмин, эме сен намаз окуган, Кудай жолунда деп жүргөн баласың. Эма динчил эмесмин деген менен баягы төбөдө бир Кудай бар экенин биз моюндайбыз да. Моюндабагандай кимбиз? Эртең ушул кылгандарың үчүн жооп бересиң да. Мен бир гана ушул нерседен чочулайм да, кээде бир канша эже ушуну сиз билесиз да деп өзүң билесиң Facebook'тан сурай беришет го. Ошондо жан талашып окуйм да. Бул жактан окуйм, тияктан окуйм, коркуп кетем. Мен ушул адамды жаңылтып албайын деп. Ушуга туура эмес маалымат берип албайын деп, бир кенедей нерсе үчүн.
Анан бир адамдын тагдырын чечип атканда жөн эле жанагы өзү азыр сотко бир сааттан эле убакыт берип коюптур ар бир кишигечи. Ошо ар бир саатта бир адамдын тагдырын карап, мындай барактарды шилтеп киргизип чыгарып оюнчук эмес да. Азыр мен дайыма айтам, ушул жогорку сотко азыр жемен тамашалап Балсат деген Сатыев келди го. Ага чейинкиси деле, ага чейинкилери деле деги эле ушул сот, прокуратура, улуттук коопсуздук кызматынын бир дагы бир кызматкери, мен муну айтып атканым, мен өзүм улуттук укук жактан жазган үчүн мен жакшы билем да. Бир дагы бир кызматкери биздин иш убактыбыз момундай. Биздин бир айда карай турган ишибиз момунча көлөмдө болуш керек. Бизге үстүнө момунча берилип атат. Бул мүмкүн эмес. Мисалы жөндөн жөн саясий мотив менен же болбосо ушул Фейсбукту аңдып, ошондо ар кимдин өзүнө аңдаган жинди иштерди токтоткула. Улуттук коопсуздук кызматы улуттун коопсуздугун, мамлекетке сырттан же болбосо мындай коопсуздук келтире турган жагдайларды карасын. Биз эмне оюнчукпузбу? Бир киши 5 кишинин милдетин аткарып атат. Бир киши 5 кишинин оор иштерин жасап атат. Мүмкүн эмес, кой деп айтыш керек да бул Бул бирөөчү. ошол НКВД жана КГБнын бир уландысыбы деген дагы ой келет да, ошол салт жанакы институттун аң сезими дагы эле азыркы учурга Бул мындай да, эми силер баягы кийинкирээк муундун балдары сыңар азыр өзү баягы баардыгы техникалашып, глобализация деп атабыз, арда жылып баратпайбызбы? Мына ошого жараша адам баласы жаш курагына карабай, баягы билим алып, жанталашып, мобилдешиш керек да. Коммуникабелдүү деп коебуз, адам мобилдешип ошого болбосо жыдып кете бересиң. Мисалы биз илгери кагазга жазып кесип чыгарчубуз. Азыр жанталашып Фейсбукта отурбайбызбы? Мисалы мен жаш иштеп жүргөн кезинде Facebook деген жок болчу. Түшүзгө да кирчү эмес. Биз иштегенбиз, кадимкидей колго жазып. Ошо сыяктуу болуп анан азыр баардыгы жогу өнүгүп аткан маалда бир эле ушул укук коргоо тармагынын өкүлдөрү эмес, баардык тармактын өкүлдөрү ушул эски көз карашты кичине болсо да жыйынтыктап, баягы коом каяка кетип атат ошону карашыбыз керек да. Анан өзү аз эле сандуу улут болсок, анан бир талайын себеби бар, себеби жок кылмыш иштер менен камап салсак, далайыныкі ушундай. Мына азыр Фейсбукта отургандар эле санап берейинчи. Жанагы эки кыз Зарина Төрөкулова менен Каныкей Аранова деген кыздар Сараковка деп коет экен, жана экстремизм, терроризмдер менен отургандар кармалган. Ошол жерге которуп койду деп коомчулук чырылдап атат, жатат. Жанагы 11 журналисттин иши каралып, мына бүгүн экөөсүнүн иши дагы каралды, алар кетти, жатат. Фейсбуктан эле Жанарбек Надырбеков дагы бир топ баштаган, жөн эле мынтип аралап кирип чыгып жүргөндөрдү үйүнө чейин барып кармап эмне? Бүгүнкү күн өтпөйбү? Бүгүнкү күн өтпөйбү? Өтөт да. Анан ушул мен ушул негизи эле ушул бийликте, анан кийин жогорку кеңеште же кайсы бир креслода отуруп алып манчыркаган адамдарды аябай карайм да. Жана ар жагы жок да. Адамда көрөнгө деген болот. Анан бул кыргызда түшүнүк бар, дээр деген, деңгээл деген. Ал көрөнгө менен дээр окшошуп кеткен сөздөр да. Адамдын ар жагында болсо болот. Ошо бир нерсе болсо ошондон деңгээл өсөт. Жана бир отуруп алып кээ бир саясатчылар, айрыкча ушу жогорку кеңештин кээ бир депутаттары интервью бергенин карайм да. Менин ушул деңгээлге жетишиме деңгээлиң каерде турат өзү? Кайсы жерге барып жетти? Сенин деңгээлиңе биз жетелиби же сен биздин деңгээлге жетесиңби? Көрдүңбү, бир кызыктай ушул сөздөр менен кээде сүйлөшөт. Дагы манчыркабаш керек да. Ооба. Манчыркабаш керек. Сенин депутаттыгың да бүтөт. Мен дайым күлөм. Жогорку кеңештин ушул 90бы, 80би жанагы ордуна
Мадумаров деле отурду, Текебаев деле отурду, Мээрбек деле отурду керек болсо. Ооба. Отуруп чыкты. Азыр жана жогорку кеңеш эмнеге күлкүгө айланып кетти? Адам эч качан адамды кресло эч качан кооздой алган эмес. Ооба, туура. Эч качан кресло адам кооздой алган эмес. Адам креслону кооздошу мүмкүн. Адам отурган жерин ажарын ачышы мүмкүн. Мисалы, баягы көп эле мындай карасаң, баягы саясатчылар эске түшөт эме, сүйлөп атканда унутуп кетип атпайсыңбы? Кээ бир жарк этип иштеп кеткендер бар да, тарыхта калып кеткен. Аларды эл унутпай сыйлап алып атат. Ошо сыяктуу болуп, баягы сөзүн башында айтпадым, кыргыз саясатчысы кандай болуш керек, кыргыз чиновниги кандай болуш керек деген биздин критерийибизде жок экен да. Болгондон келип эле баягы Жусуп Абдрахмановго, анан кийин кимге, Исхак Разаковго ушул кишилердин портретин коюп ушундай болбойсуңарбы деп эле какшай беребиз. Анан алардын баары Жусуп Абдрахманов менен Исхак Разаковдун портретин илип алышып ошол жерде жеп отура берет экен да. Жана улуттук коопсуздук кызматы шакылдатып чыгарган видеолорду карасаң, анан кийин фотолорду карасаң, аркасында же Разаковду коюп алган, же ушундай да. Ооба. Аны коюп алдыңбы? Анын жолун тарт. Ошондой ишти өзү негизи кыргыз ушу чиновниктерине, мен саясатчыларына аябай бир таң калганым. Мен атам айтчу эле да. Адам эки кол менен тамак жесе жейт. Могу үчөө менен да жесе жейт, тоет. Ошо шүгүр деш керек. Шүгүр дегенди билбейбиз да. Адам могу 5 манжасын тыкса, мен атам айтчу, какайт киши деп. Мына могу баары менин тамагыңа кошот тыга албайсың да, какап өлөсүң да, бул кекиртегиңе жет. Мына ошол жок болуп атат да. Бизде ушул баягы эптеп эле бир жерге жетсе болду. Анан эле анын өнөрү чыгат, анан эле мунун өнөрү чыгат. Мисалы, мен 3 жылдан бери үйдөмүн. Сен айткандай саясатыңдын кайсагына түшүп калдым, өзүм аябай чынымды айтсам сезип турам. Азыр мен оозумдан көп нерсе чыкса, дагы өзүмө кайра эле айланып келерин билип турам. Азыр журналистикада мына, биягы журналистика, биягы Мамыркулова болгондой эле. Сенин чоң саясий аренаң бул, менин аренам Мамыркулованын аренасы. Муну чаташтырбаш керек да. Болгону ал аянтыңардын бош калганын көрдүм дагы, мен ал аянтыңардын жанына аянтча эле уруп алдым. Муну ушинтип айтса болот. Мен аянтчам деп коюп атам да, тамаша кылып. Эми каалагандар баш багып атат, каалабаса, мен күчтөгөн жерим жок. Мен жашап атам токото бери. Саясатыңарга кирип атамбы, чыгып атамбы, Кудай жаш өмүр берип, мезгил берип, балким биздин мезгилдер келеби, ал дагы келечектин иши. Баягы бүгүнкү дарактап тургандар өтө дарактабай эле, кичине эки жакты караганда мезгил болуш керек да өзү. Жакшы. Азыркы учурда Кыргызстанда жүрүп жаткан, болуп жаткан окуялар боюнча сүйлөшкүм келип жатат сиз менен. Оюңузду билип, Кемпир Абад окуясы дагы эле актуалдуу деген ойдомун. Жакында эле Кемпир Абадчылар деп аталган саясатчы, активисттер менен УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев жолугуп чыкты. Жолугуп чыккандан кийин арасынан бир нечеси өздөрүнүн позициясын өзгөрттү. Ошого кандай көз караштасыз? Муну жана Илгиз Шаменов деген бала мага асылганга чейин жакшы көз карашты болчу. Себеби коомчулук муну биле бербейт. Ошол Кемпир Абадчылар менен башында суралган 22 адамдын ичинде мен бар элем. Атай Бейшенбек экөөбүз менимче токтомубуз бир болсо керек эле. Мен күбө катары кирип суралып чыккам. Муну ошо билип айтып атышат, билбей айтып атышат. Анан тигинчи адам камалды, 1 жыл 8 ай жүрдү. Мен эмнеге социалдык тармактан жаагымды баскан жокмун. Билесиңерби? Илгиз Шаменовдун алдына мен постторумду илип атышпайбы? Мен эмнеге жаагымды баскан жокмун башкалар унчукпаган учурда? Мен өзүмдү моралдык жактан күнөөлүү сездим. Мен моралдык жактан күнөөлүү сездим. Булар байкуштар камалды. Эрландын балдарын барып бетинен өптүм. Анан ушул ой мээнимди жей берчү да. Кандай болуп калат?
чындап эле мен жана социалдык тармакта жазгандай, бул кемпир-абадчылардын ичинде кемпир-абадка ырбагандар деле бар эле да. Анан кийин кемпир-абадка деле барып бердим, чогулушуна деле барып бердим. Андай кылып, мындай кылып жүрдүк. Ошончо 1 жыл 8 ай баягы таламын талашып жүрдүк. Мен алардын Ташиевке кирип чыкканын айыптабайм. Айыптабайм. Себеби жашоо өтүп атат, мезгил өтүп атат. Балким чынында булар эми баягы алдына карап жашайлы деп атышкандыр. Биз тоскоолдук кыла албайбыз. Болгондон мисалы Жеңиш Молдокматов Шаменов айткан эле ойду айтты. Бирок ал көп окуган, саясатта жүргөн, ар бир сөзүн талдаган үчүн ал тоголок кылып бул жагынан бурч чыгарбай айтты да. Илгиз Шаменов болсо орой айтканда таанытып алды да. Ошон үчүн баягы бутага алынып калды. Анын ичинде ооба мен да алдым. Бирок бала оталып кетти да. Мен эми азыр айыптабайм деди деп муну дагы кесип алып жүрүшпөсүн. Мен аяган үчүн айыптагым келбейт. Айырмасы чоң да. Анан Илгиз Шаменов деген бала өзү байкабай Даяр Чекисти коюп, Дайыр Орунбековдун жетегине түшүп кетти да. Менин жийиркенгеним эмне болду? Мына ушундан болду. Андан кийин ошол кемпир-абадчылардын таасирдүү бирөөсү чакырып эми ушул ошону жолугуп чайлашалы, Илгиз Шаменов жокко чыгарса чыгара берсин. Кечирим сурасын, эми кичүүрөөк бала кызуулук алдырып койду, сен да арылабагал бул деген сөз болду. Мен баш тарттым. Себеби Шаменов менен Дайыр Орунбеков ансыз деле асылып жүргөн кебетеме, бутума, башыма, чачыма, журналисттигиме, ага буга асыла берсин. Мен аны чымын чаккандай да көрбөйм. Себеби 4 жылдан бери мен жөнүндө видео жаза берип, пост жаза беришип, мен азыр терим крокодилди айтасың. Эң териси катуу кайсыл жаныбар болсо, меники андан ашып кетти. Ошон үчүн мен буга башымды урбайт. Бирок Илгиз Шаменов менин Фронтайып атамдын арбагына чейин асылып атат да. Сени ким тарбиялаган эле деп атат. Мен ушинтип ушу суроону берип тантырагандардын баарын айтат элем. Мени Фронтайып болгондо да Фин согушуна катышкан. Ошол Улуу Ата Мекендик согуш башталгандан кийин калыбына келтирүү иштерине чейин катышкан 47-жылга чейин. Мени офицер тарбиялаган. Мени ошондой киши тарбиялаган үчүн Шаменов окшогондордун тили 1 метр болуп жүрөт. Ошол менин атам жана анын замандаштары ушулардын келечеги үчүн кан төгүп, тер төгүп, мекенди коргогон үчүн. Ал кезде кандай болбосун Союз менен бир болгон үчүн ушул мекен корголгон. Ошон бирдемени жазаарда, бирдемени айтаарда кичине ойлонуш керек да. Негизи бул кемпир-абад окуясы ар түрдүү ойлорго түртөт экен. Негизи эле бул чек ара маселесин чечүү жолдоруна кандай баа берет элеңиз азыркы учурда? Эми чек ара боюнча кандай десек дагы мунун жыйынтыгын жакында көрөсүңөр деди. Кандай болгонун эл көрөт. Өткөндө Эрнест Нурдун да жазып чыкпадыбы? Чек арада жашагандар айтсын деп. Эми болуптур. Чек араны Ташиев чечсин дагы, чек арада жашагандар айтсын. Эң эле орчундуусу ошон чек араны чечтик дегендер дагы, чек арада жашагандар дагы өкүнбөй тургандай болсун. Себеби сенекөөбүз борбордо туруп атабыз. Болуптур деп жанталашып чек ара маселесине канча жолу чыгып бердик. Жок, пенде деген пенде экен. Ар кандай сөздү угат экенсиң, анан карап турат экенсиң да. Ушул мага керек беле? Кээде туруп. Ошол сыяктуу болуп эми эгерде мекендин бүтүндүгү үчүн деп кемидиби, аштыбы, кандай чечилгенин коомчулук азыр билбейт деле да. Же сен билесиңби? Жок. Маалымат чыккан жери жок да. Ооба. Эң эле негизгиси эл ынаса,
ооба, болду. туура. Негизи ушундай орчундуу маселелерде ачыктык болгондугу да өтө маанилүү го деймин да. Ачыктык болгон эң туура. Себеби сенин конституцияңда таптак жазылуу да бийликтин ээси эл деп. Конституцияда жазылган жери жок да. Бийликтин ээси аке же бийликтин ээси байке же бийликтин ээси тайке деп жазылган жери жок да. Ал жерде таптак жазылат бийликтин ээси эл деп. Ошондой болгондон кийин бийлик ар бир кылган эткен ишин, сүйлөй турган сөзүн элдин башынан аша чаппай, дарактабай, сөөмөй көзөбөй, эл менен акылдашып, Ооба. президент болобу, өкмөт башчы болобу, ошол эле улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси болобу, жогорку кеңештин спикери болобу, айланайын эл, биз момуну жасайлы деп турабыз деп анан айтып турган оң болот. Эмче элге маалымат берилбеш керек? Эме крокодилдерди башкарып атышабы? Ошо. Эмне торпокторду башкарып атышабы? Могу өлкөдө жашап аткан адамдарды башкарып, ошолор үчүн башкарып атат дегенде туура да болбой калат. Ошол элдин кызматын кылып атышат да. Бул эки башка түшүнүк. Башкарып десе эле биздикилер башкача калганын түшүнөт. Жок. Бийлик кызмат кылып атат деп айтыш керек. Мисалы бир гана эле бул чек ара маселеси эмес, негизи эле көп азыркы учурда Кыргызстанда кабыл алынган чечимдер кеңешилбестен, алдын ала айтылбастан эле туруп эле чечим кабыл алынып калып жатат го. Мисалы ошолордун биринде эле ошол жакында кабыл алган туу мисалы да өзгөртүүлөр, эми мына азыр гимнди өзгөртөбүз деп атат. Ошонун баарына мукташтык барбы? Өзү мындай алганда бүгүн эртең муктаждыгын деле билген киши жок. Мен жана туруп эле интеллигенция деген бир чөйрө бар го. Ошолор баштан аяк маарап кеткенде эле чекемди баса баштайм да, окуя башталды деп. Муктаждыгын билбей эле жашап жүрбөдүк беле? Же сен муктаждыгын сездиң беле? Жок, кайдан мукташтык жок да, менин өзүм көз Анан карашым боюнча. кандай эле азыр ушул желегине дагы көнүп да бүтүштү окшойт. Мисалы мен көкүрөгүмдү кабыл албайм. Себеби желек үчүн деп чыккам. Мындай да, адам бир жолу туулат, эки жолу туулган киши көрдүң беле? Адам бир жолу жашайт, эки жолу жашаган киши көрдүң беле? Адам бир жолу өлөт. Ошондой болуп адам баягы позиция дегенди бир кармаш керек да. Аны ийилип кетпей, чоюлуп кетпей, акыржанга бир өлүм. Адам көргөнүн көрөр. Анан жанагы туу боюнча эски тууну жактап чыккандан кийин мен эми ошо сүрөттөрүм бүтүн социалдык тармакта, Google'да жер жайнап жүрөт. Ошо тууну көтөрүп чыктым, каршы болдум. Анан эми эртеңки күнү могу шиш тууңарды жамынып отуруп алсам, мамыркулар эле көкмө турбай дейсиңер. Биринчи сен айтасың да, туурабы? Ошол сыяктуу болуп эми кабыл албаган адамдар кабыл албай эле калдык. Бунун үчүн күчтөйбү же зордойбу? Бул жагы бул. Гимн деди. Гимнди ырдап эле жүрүштө эле гимндин сабы да жакпай калды, сөзү да жакпай калды. Андан кемчилик издеп башташты. Эми аны азыр апрелге чейин кабыл алабыз деп отурат. Мунун баары эми баягы жаңы үй салышты булар. Анан ошо жаңы үйгө ылайыктап баягы адамда көкүрөк калбайт экен да. Мен ушуну аябай көп байкайм. Адам кайсы бир чекке чыккысы келет экен да. Чыкканда эриккенден тайрактай баштайт экен да. Анан учурдагы иш-аракет так ушундай десек болот. Бизде азыр кыргыз коомчулугун башкарып турабыз дегендер ар кандай жашоону көрүштү. Президенттин башынан да оор нерселер өттү. Бул киши түрмөдө жатты, туугандарын жоготту. Бүгүнкү күндө ит деп мени тилдеп отурбайбы? Ошол ит Мамыркулова бир кезде мен сени ушу эфириңден айтып коеюн. Мына ушул мен көлгө барганда кээде көлдүктөр ал көлдүк эмеспи, ал эле бул эле деп калат. Мага көлдүкпү, Антарктидаданбы, каяктан мага ысык суу жок. Мен Канышай катары адам катары туурасын айтсам болду. Ошол мени кызыктырган нерсе. Анан Садыр Жапаров түрмөдө отурганда көздөрүн эле айтам. Бул кишинин Дастан деген каза болуп кетти, аябай мыкты баласы бар эле. Дастан болуп
Габари ТВ деген биздин ошол Нариман Түлеевдин имаратында эле Весна деген соода үйүн билесиңби? биринчи ошол жакта эмес беле? Анан ошол жерде ошо уулу иштечү администратор болуп. Анан бала баягы Көлдүктө бул кишинин баласы болсо мен да Көлдүк болуп атсам ылым санап баягы залдан кезиккен жерде чуркап келип учурашып мен бетинен өп эми атаң чыгат деп баягы сүйлөшүп калабыз да. Ооба. Анан кеңешип бирдекесин айтып чаркылдаган бала эле да. Анан жанагы Шарабидин токтосунов деп сот болуп отуруп калыптыр го. Ошол киши бир жолу чалпай, канышабай ушул Көлдөн деле ушу кишини колдоп келген кишилер аз келип берчи дегенде ошол могу жерде митингинен сүйлөп, эсиңде болсо Өмүрбек Текебаев камактан чыккан, Бектур Асанов чыккан, Бекболот Талгарбеков чыккан. Анан мен тилимен кармаган, мен эмне ойлосом сүйлөп салам. Мунун бар. Анан жанагы иш козголуп кайра кетти го Талант Алиев деген. Мени менен мамилеси жакшы эле, кийин Садыр Жапаров президент болгондон тескери чимирилип кеткен ал бала дагы. Модератор Каныбек Усмоналиев ага экен. Талант Алиев ошол Горький паркта ошол карап турушкан экен. Анан Канышай эже деп мындай келип калсак эле Сабыр Жапаров агасы ошол жерде турат экен, бул карындашыңыз болот деп тааныштык. А киши менин номурумду алды дедик. Анан чыгып мен сүйлөп бердим. Сүйлөп берип ошол жерден тилимди бирөө тарткандай айттым. Анда Сооронбай Жээнбеков президент эмес беле? Урматтуу Сооронбай Жээнбеков, Сооронбай Шарипович дедим го дейм. Сиз аймактык саясатты туура жүргүзүңүз. Мындай алсаң, мындай алсаң. Сен өзүң юристсиң, Мындай алсаң, мен аймактык бөлүнүүгө жата турган текстти сүйлөгөм ошол жерден. Сиз аймактык саясатты туура жүргүзүңүз. Түштүктүн саясатчылары ушул богу адамдарды камактан чыгарып, жалгыз ошол Садыр Жапаровду калтырып койдуңуз деп мен сүйлөгөм ал жерде. Олдудан кийин ошол кездегилер жакшы билет, сизге аймактык бөлүнүү деген берене койсок жатат да деди. Жатат да дедим, эмне дейм. Мана ошентип берген киши бүгүн мени ит деп отурбайбы? Өкүнбөйсүзбү Канышай эже ошондой ошол учурда мисалы коргоп жүрдүм эле депчи? Жок, мен коргоп Бирок азыркы жүргөнүм жок. учурда эми коргондо чыгып ошондой Жүргөнүм жок. Мен сага азыр эле сөзүн башын түшүнүктүү кылып айтып бердим го. Ошол кезде бул кишини колдоп келген көлдүктөр аз эле да. Бул киши жердеш болгон үчүн кийин соң ушуга өкүнүп калбайын, Кудайдын алдында бир келип коеюнчу деп ушул бир эки жолу бирөөсүндө штабына барып бердим, бир жолунда митингине барып бердим. Бирок Сентябрь каналы ал кезде иштеп турган, токтоосу чагылдырып беришибиз. Кийин Габари ТВдан эме ээлери билип калды, азыр биле албай калдым. Бирок адам катары, жаран катары, башына кыйынчылык иш түшүп турган киши катары колдоо кылып берди да. Мен ошондой эле колдоону кемпир-абадчыларга деле кылып келдим го. Ошондой эле колдоону ар бир камалган жарандарга кылып келатам. Социалдык тармакта такайып отурасың сен. Менде бир принцип бар. Мен кыйшайган тарапты гана жолойм. Болду. Көп кеткен тарабын сындайм. Мен ушундай деп эле түшүнөм, что тең болуш керек. Адам адамдан жогору эмес, адам адамдан төмөн эмес. Кимдир бирөөнүн жашоосун кордогонго экинчи бирөөгө артыкчылык берилген эмес. Болгондон ушул баягы теңдикти гана каалайм да. Бирөө ыза болуп атабы? Ошонун көңүлүн сурап кой. Бирөө кейип атабы? Ошого бир мындай бир ыба карап кой деген сыяктуу. Садыр Жапаровго мисалы мен ал кезде анын фанаттары окшоп, мекенчилер окшоп аркасынан чуркап кетип эмес, адам катары, жердеш катары, жаран катары камакта турган үчүн ошон бир эки жолу жылуу сөзүмдү айтканым чын. Ага эми бүгүнкү күндө мени ит деди, ошого өкүндүм десем, менин иттигим ошол болуп калат. Жок. Мен өкүнө турган нерсе жасаган эмесмин. Себеби анда Садыр Жапаров чын эле колдоого муктаж болчу. Ал эми бүгүн болсо бийлик башына келип дарактап турганы болгондо дагы менин 4-чоң атам Көлдө
Токсоба султан деп коюшат, Токсоба төрө деп коюшат. Бул Кыргыз-Кытай чек арасында турган, Кыргыз-Кытай чек арасын карап берген, керек болсо бул өтө азыр тарыхта өтө иликтенбесе дагы Имамгатчыга рахмат, ошол киши бир аз башын салып карап атат. Бул ушундай чоң киши. Анан ошондой адамдын кыбырасын өзүн бир назар бийдин тукумумун деген президент ит дегенде ким? Мен коомчулукка ушундай суроо коём, мен эртең камап койсо дагы ушуну айтам. Адамдын өзүнө асылса көтөрсө, ата бабасына чейин кете турган мындай сөз айтыш болбойт ал. Абайлап сүйлөш керек. Мен мисалы азыр бери карай турган жерде эмесмин. Сөз атылган ок демекчи, негизи ар бир сөз айтылып жатканда жакшылап ойлонуп, адамдын кандай болсо дагы, жакпаса дагы жүрөгүн оорутпагандай кылып өзгөчө президент айтса, мисалы Мага дарамет керек да. деймин да. Мисалы Акылбек Жапаровду жалпак деди дешти. Мен бул киши кызматтан кеткен үчүн, сен ушул жерге көңүл бөл, бул киши кызматтан кеткен үчүн бүгүн айтайын. Мен эмне себептен айтканымды. Себеби көп менден сурай берет да, Каныш айже уктук жакты деле билесиз. Бул Конституциянын 29 беренесин бузуп атканыңызды таптак билесиз. Кыскасы бул мыйзам бузууга жатарын билесиз, бирок эмнеге айттыңыз эле деп. Эми бул киши кызматтан кеткенче айтмак эмесмин буну. Бүгүн айтсам болот. Мен конфликтный, орусча айтканда, конфликтный ситуация чыгаргым келип айткам. Бул киши муну билген. Акылбек Жапаров, Өмүрбек Текебаев туп-туура айтып атат. Бул өлөрчү куу киши, кыйын киши, бала киши. Бул билген. Мен ошону атай чукулап, бул кишинин боюна асылганымды билген. Ошон үчүн бул солук кетпей, эки кашын бириктирип алып туруп берди да. Киши мен не десем туруп берди го. Себеби бул киши түшүндү. Мен муну атайы тырмап баягы эмеге келтире албай атканмын. Себеби мынакей Ташиев жаап койду го. Эгерде мен ошол киши кош стандарт деген так ушул жерде жатат. Кеминдеги 300 канча гектар жер бул кишинин карамагында болчу да. Билет да буну. Ошол жер тууралуу бир да маалымат чыккан жок. Жөн эле информация чыгып койду, туурабы? Ооба. Саясаттагы кош стандарт, саясаттагы эки жүздүүлүк деген бул жерде вагон-вагонда. Анан жана Ташиевдин аркасынан чуркап алган, Садырдын аркасынан чуркап алган ушу ар бир адамды карап мен боорум ооруйт да. Ушулардын аркасынан оода айтып чуркагыча китеп окугула. Маалыматты көбөйткүлө. Укукту окуу. Конституцияны үйрөн. Аны жанагы карасаң, мен ушундай нерсеге түшүнбөйм. Жашасын ушул экөө биздин чекебизди ысытып атат. Түбөлүк болсо экен дегендерди карасаң, 2 постунан кийин свет өчтү. Бүгүн 3-чү жолу өчүп атат. Токоч кымбат, ак өргөгө качан жетебиз? Пробка. Байкайсыңбы? 2 сааттан ошентип жазышат. Фамилияларын айтып коет элем, болгону капа болушабы дейм да. Биринчиден нааразы болсоң, нааразы бол. Боло турган нерсең момун мактасаң макта да. Эмнеге сен түбөлүк президент катары көргүң келген, элдин атасы катары көргүң келген, журт атасы айдан күндөн бүткөн Ташиев менен Садырдын бийлигинин тушунда сен эмнеге нан жок деп наалыйсың? Сен эмнеге свет өчтү деп наалыйсың? Сен эмне пробка деп наалыйсың? Отур үйүңдө. Сонун да баары. Сонун болсо эмне наалыйсың? Сен буларды көргүң келип атат да. Мен ушул окшогон эки жүздүүлүккө чыдабай кетип эле бир топторго жаман көрүнөм. Себеби Дайыр Орунбеков окшогондор ошо бир жеринде кыпчылып, бетти сыйрып салып иштегиси келет, асылат, командасы ошол Орунбеков иштеп атканда менин кесиптештерим да. Мына былтыр чабалактап беттерин сыйрып чыгышты го. Мен баланчабым, мен түкүнчөмүн деп. Анан көчө өкүм эйкин сыйлыгында деле бул ушун өткөндө кайсы бир видеосунда жазышты го. Тиги муну эч ким кошпой мен кошулгум келбейт. Кошпой койгон менен кошулгусу келбеген чоң ортосунда айырма. Мен жугун түшкөндөргө кошуламбы?
Мен андай жуунду иче албайм, кечирип койгула. Адам ачка турса дагы ариетин кармаш керек, өзүн. Адам ачка турса дагы керт башын сыйлаганын билиш керек. Адам ачка отурса дагы башын ар кимдин алдына ийгенден өйдө болуш керек. Мисалы менин каалаганым биздин кыргыз жаштарын, биздин ар бир кыргыз баласын ушундай эрктүү, тайманбай айткан, эме жөндөн жөн асылып эмес, агын ак көгүн көк деген билимдүү жаштар болуп тарбияланышын каалайм да. Мисалы бүгүн мен сага Акылбек Жапаровду эмнеге жаман көргөнүн, мисалы салык боюнча деген сурооңду айтып берип атам, ал саясатка ооба башка маселелерде күнөөлүү болушум мүмкүн. Бардыгында да бар күнөөсү, бирок жанагы салыкчыларга козголду деген кылмыш иште мындай бар. Мейкин темасын козгой кетпедикпи? Ошол конкурска кандай көз караштасыз? Негизинен эле жалпысынан сөз эркиндиги чектелген мамлекетте, сөз эркиндиги кысымга кабыл болгон мамлекетте бийлик тарабынан уюштурулган ушундай конкурстар өзү табиятынан адилетсиз өтөбү деген бир ойго келип отурамын да. Сиз кандай ойдосуз? Бул мындай да, азыр сөз эркиндиги жок десең, менин сага айтып бергендерим баарын көрүп отурган окурман таң калышы мүмкүн. Могу 1 саат бою баланын баарын сүйлөдөн анан кантип сөз эркиндиги жок деп. Айырмасы эки бөлөк. Мен элден башкача жаралган эмесмин албетте. Болгондон мага кезек келе элек болушу мүмкүн. Ошол себептен кезек келсе, башкалар көргөн күндү көргөнгө даярмын. Муну дагы айтып коюш керек. Бул сөздү дагы айрымдар эстеп калышы керек. Ооздон сөз жөндөн жөн былжырап чыга берген жакшы эмес. Экинчиден, бул сылап чекеге чапкандай эле окуя да. Мындай да 11 журналист камалып атат. Эми анын абийири баары карап туруп атат. Абийири жок дейин десең, эми көчө жабалактап жанагы Эдуард Кубатовдон баш болуп барышкан экен го. Демек, жанагы илгери Грецияда айтылгандай, римдиктерде айтылгандай, хлеби зрелищени жакшы көргөн эле экенбиз да биз деле. Отурат го баары жөнүнө ак көйнөк, сары көйнөк, жашыл көйнөк болуп, баары чачтарын оң тарап, тескери тарап. Бул жерде Мейкин деген сыйлыктын уюштурулушу жакшы. Жаман дегенде болбойт. 30 жылдан бери биринчи жолу 10 миллион акча бөлүптүр. 30 жылдан бери биринчи жолу жанагынтип кызыл килем салып алып өтүштү го калдаңдашып. Жакшы, бул жагын жакшы десе болот. Бирок мындай сыйлык өтүш үчүн шарт дагы ошондой болуш керек. Бир жагынан Болот Темировду баш кылып дегеле 30 жылда массалык түрдө журналисттерди камаган ушундук болгон эмес. Мен жакшы эстейм, мына жакшыбы жаманбы 25 жылга, 24-25 жылга чукул кыргыз журналистикасына жүрүп келе менин эсимде жок. Керек болсо андай деген мындай деген Бакиевдин түшүндө деле ушунча массалык түрдө киши кармалып көргөнү, журналисттер жөнүндө анын баарын актап чыкты. Актай турган болгондо эмне камайсың? Актай турган болгондо эмне камайсың? Мисалы, ошо акталып чыккан журналисттер азыр бийликтен компенсация алса болот. Себеби акталгандан кийин мунун ошол убактысы бекерге кетти деген сөз да. Мунун ден соолугу кетти, башкасы кетти дегендей. Анан ошондой нерсени карап отуруп, анан кийин кайсы бир сыйлыкка кол чапкылап отурганды мен түшүнбөйм. Табиятым кабыл албайт. Биринчиден мени чакырган жок, экинчиден чакырса да бармак эмесмин. Анан ошол сыйлыкка келген калыстар тобун тигил бул мен бүгүн бул тууралуу деле жазып бердим. Бери өзү 10 сертификат берсе, ошонун ичинде ката жүрөт да. Ысык көл деп аны президент көтөрүп алган, ошону тапшырып атат. Ушу президент бөлгөн 10 миллионбу? 10 миллион акчаны деле бир жаркыратып уюштуруп, катасы жок жазып берип койду. Ошо бир 10 сертификатка ашып кетсе 10 сөз жазылды да, баш аягы 20 сөз жазылгандыр.
ошонун деле бир катасы жок жазып берди. Экинчиден ошого келген материалды карасам, мисалы Азаттык туурасын айтып атат. Алардын уставына каралган. Эгерде алар президент уюштурган сыйлыкты алган болсо, булардын баягы көз карандысыз экендигине шек келип калат. Ошон үчүн мисалы алар Умтулуу деген эркин журналисттер уюштурган тараптан деле сыйлык албайт болуш керек. Себеби ал жерде көп критерийлер каралып калат да. Анан мисалы Азирет Осмонов деген жана ютубер бала чырылдагандай эле бар да. Мисалы Азирет Осмоновду миллиондон ашык киши көрүптүр. Миңден ашык эмне деген баягы пикирлер калыптыр. Ал баланын 1,5 мүнөттүк материалы тиги кыздын цикл болуп ошон үчүн берилип атат деп атпайбы? Тиги кыздын 2600 жанагы материалын ашып кетип атпайбы? Максат кайда? Максат эмне болгон? Анан бул жого чийки иштелген деп Калыстар тобу дагы мойнуна алып атат. Уюштуруучулар деле чийки иштелген жоо менен элди ушунча журналисттерди ызылдатып өткөрбөй коюп турса болот беле? Садыр Жапаров 10 миллион сомду берди. Бирок ал айткан жок да, быйыл даяр болбой калсаңар ошол акчаны кайра бергиле деген жок да. Ошо 10 миллионду 10 миллион бойдон сактап коюп, мына журналисттер уюму деп түзүп алып бир офис алып отурушат. Ошол жерде ошо акчаны кармап туруп журналисттер уюму менен жобосун жакшынакай кылып иштеп, бар жогун камтып, анан кийин жакшынакай кылып кийинки жылда быйыл моминтип журналисттер камалып турат. Атаандаштык менен тилектештиктин ордун билишибиз керек. Эми ошол жерден биз ушул чекебиз кеткесин алышыбыз деле азыр кыйыныраак болсо керек деп анан жобосун ылайыктап келип анан кийинки жылды эле өткөрсө бул качып кетет беле. Көбү нааразы болуп атат го. Аны мен айткан нерсе эмес, барбы? Мен ансыз деле тиги президенттин пиар командасын кара жининдей көрөм. Мен жамандабасам деле өздөрү чыгып алып нааразы болушту. Фуршетине чейин айтып отурушпайбы? Эми көп адам бар жерде аны ынандырыш кыйын. Бирок бүгүнкү күндө ушул Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз тармагын тейлеп отурган Дайырбек Орунбековдун болгон теги сага деле башкага деле баарыңарга эле белгилүү да. Ал баланы мен эле жаман көрүп, анан кийин силер жакшы көрүп, ал баланын деңгээли башкача болуп кетсе, анда айтсаңар болот. Канча эже ошого жөн эле асыла бересиңби деп. Билесиңер да баарыңарды. Мен сага жантан бери бир нече жолу айттым, менин жаманым айтып салам. Мамыркуланын тили жаман дегендей болуп, мен айтып салам да. Болгону ошо. Мен жандап отурбайм. Мындай буруп, кооздоп отурбайм. Агын ак, көгүн көк жана авам айткандай, авам алмакандай айткандай айтып салам да. Канша эже, канча жолу УКМКга кирип чыктыңыз? Негизи коркпойсузбу? Бул эми аябай чындыгында коркунучтуу бир нерсе да, ушундай ойлорду айтуу, ушундай позицияда болуу өзгөчө. Азыркы учурда мисалы көпчүлүгү коркуп, унчукпай отурушат да. Сиз коркпойсузбу мындай? Коркуу сезим болбойбу сизде? Мен сага чын айтайынчы. Мен эми 50ге келген аялмын да. Каны коюлуп калган деген. Анан бир жагынан ушул баш ая мен Акаевдин тушунан бери эле кыргыз журналистикасына келатам. Акаевдин тушун көп биле бербей иштедим. Себеби менен да жаңы баягы кадам таштап журналистикага облустук гезитте иштечимин. Анан кийин мен 2-3 жыл жыргап иштегичекте эле 24-март болуп эле будуңчаң түшүп жатып калдык. Анан Бакиевдин бийлиги башталды. Ошол Бакиевдин бийлигинин тушунда ушу мага анан кийин Кыргыз руху деген ошол кезде гезитке иш козголуп, биз ошол кезде миллион төлөгөнбүз. Кийин мактанып жүрбөйсүңөрбү? Мен аны бирөөнү айтмак түгүл бетим түгөнүп, уялып өлүп калгам. Мага кылмыш тиги иш козголду, тиги сотто төлөйт деген. Бул менин сабатсыздыгым деп түшүнгөм ошол кезде. Азыр болсо баланча журналисттик иш козголду десе, мен айтайын дегеним ишине байланыштуу. Азыр болсо ызычуураак болуп кетип атпайбы? А кезде көп биле берчү эмес экенбиз. Кадимки эле баягы мени сыңдап отурган Илим Гарыпбеков менин жактоочум болчу, Самарал Майчиев экөө. Анан ошентип келип ошондой учурда дагы Бакиевдин бийлиги, айрыкча Атамбаевдин бийлигинин тушунда мен Сентябрь каналда
башкы редактор Ошо. болчумун, билесиңби? Ошол Бакиев Атамбаевдин бийлигинде мындай асылуу болгон эмес мага. Сооронбай Жээнбековдун маалымат катчысы Толгонай Стамалиева деген кыз эле, мындай карасаң абдан билимдүү, акыл эстүү экен. Ошонун тушунда деле асылуу болгон эмес. Бирок бүгүнкүдөй шалпылдап, этегиңе чейин асылып, бешке путевка алып берем, могу эрге кетсин дегенге чейин асылып, айласы кетип президент өзү ит деп кыйкырган шундукту мен ушунча жылдан берки иш тажрыйбамда көргөн эмесмин. Мен көргөн эмесмин мындай шундукту. Өтө оор да чындыгында Каныш эже. Ушундай сөздөрдү эле угуу оор да. Улуттук коопсуздук кызматына канча жолу кирип чыктым деп атпайсыңбы? Мен ушунча жылдан бери Садыр Жапаровдун тушунда кирдим. Ишенесиңби? Мени Атамбаев суракка чыккан эмес. Мени Бакиев сурак. Эми ал соттук иш-чара эле редакция менен чогуу. Андан бөлөк коркутуу бирдеңкелер болсо болгондур, мен ошондой деле сала бербейм. Эми болсо болуп аткан жагдайда. Бирок мындай массалык түрдө тындырбай видеонун артынан видео чыгарып, пост чыгарып, фейк армия коюп берип, президент өзү баш болуп ит деп эргети, жергети, энең ким, атаң ким, өлгөн ада жада болсо операция болгон жериме чейин жазган шундукту көргөн эмесмин да. Токотери ИИМ менен укук коргоо улуттук коопсуздук кызматынын турагына мен ушу бийликтин тушунда кирдим. Эми Каныш эже чындыгында ушундай сөздөрдү угуу аябай оор да, оор. Ушундай кантип чыгасыз ушундай абалданчы? Сен азыр менин оозуман канча ачуу, канча мындай эме сөздөр чыкканын байкаган жоксуң. Ушунун жыйынтыгы да. Мен азыр баарына кайрылмын. Себеби менин ордумда башка бирөө болсо сен алдында ыйламак. Мен ыйлабайм. Мен ыйлатышым мүмкүн. Себеби ошончалыкка жеткиришти да. Мен баарына даярмын. Сага ушинтип айтам да. Анан ситуациядан канчасын деп атпайсыңбы? Ошо эмени эстеп кеттим. Могу жайда эле көлдө дачада жүрөм да мен жайкысын. Анан ким эле ошо досторум менен көлдүн жээгинде эт жеп көлгө түшүп жүрсөк, Москвадан Назира Дүйшөбаева деген мигрант кызыбыз бар, ошол курортко көлгө түшөнүп келди эле. Анан чогуу менен жүргөн, жашыбыз да тең. Анан так ошол күндөрү Нургазы Анаркулов деген азыр Ташиевдин арыгын чаап жүргөн бир журналист бар, бир кезиксем ошол баланы бетке чабайын деп жүрөм. Ошол бала эки досту уруштурмай болду деп Рыскүл Акимжан экөөбүз кошуп жазып чыгыптыр. Мен окудум да ойлонуп кеттим, Кудай ырбап. Мен уруш десем эле экөө урушсаң да элдин башында элге кантип кызмат кылып жүрөсүңөр? Мамыркул уруш десе эле урушуп кете турган чамаңар болсо дедим да, маани бергеним жок. Мына жерде талкуу кетип атат, албул кетип атат. Анан Назира менин жанымда отурат, анан ойлоптур. Бул азыр ыйлайт. Менин баарын жазып атышат, капа болот экен деп. Ал менден кийин окуган экен, мен окуганын байкабай. Анан улам мени карап отурат да, эмоциясы өзгөрүлөбү деп. Окудуңбу деди, окудум дедим, эме кылайын, окусам окудум да. Ошо болду. Анан эт тартылат, бизе көлдө билесиң да, көлгө түшөсүң, жыргайсың. Ал күнү классташтарыбыз менен жыргап жүрдүк дагы, анан дачага келип чарчап, көл чарчашат, көлгө түшкөндө адам чарчай түшөт. Уктап калдык. Анан эртесин анан шашпай койгоно түштө чай ичип отурсак, анан күлүп атпайбы? Мен сен көчөдөн бери сенин ордуңа мен ушу капа болуп кыжаалат болсом, сен жыргап чай коюп жүрөсүң да дейт. Анан мен айттым, эмне кылайын? Бурчка отуруп алып ыйлайсыңбы? Айтайын дегеним, жанагы көптөр ошону жазып коюп ойлошот болуш керек. Бул чаачын жылып отур. Мен силерди ыйлатам деп айтат. Мен силерди ыйлатам. Тиги элде көп айтышат го, өзгөчө Facebook'та сындай эле бересиң депчи. Деги кылаарга ишиң жокпу депчи. Ишим жок деп айтып атпайбы? Анан мындай суроо да менде, мисалы сизге бийлик тарабынан мына бизди сындап эле атасың, деги кылган нерселерибиз деги сага жакпайт деп туруп кызмат бере турган болсо макул болосузбу? Мындай да, жашыруун келгендер болду.
Биле аны өздөрү билет. Мм. Мен ушундайды мактанып же бирдеңке кылып бир жерин айтканды жаман көрөм. Ооба. Акырын сылап, сыйпап, акырындан эми сага тилибиз өтөт окшойт деген сыяктуулар болду. Кызмат сунуштаган бир өтө мааниси жогураак бир кызмат айтышты эле, ушундай. Анан бир топтордун оюнда ушу турат экен. Мамыркул ошо кызматтуу үмүт өтүп же үй үмүт өтүп дегенде иштеген керек. Али айрыкча ушу бийликтен мага жөн эле башыма алтын тажы кийгизсе да кереги жок. Себеби жантан бери сага айтып деле бердим, түшүнүктүү болду окшойт. Ушунча бийликтин ичинен моундай мезгилдүү ушу мага асылган шумдук көргөн эмесмин. Анда мен керт башымды сыйлабаган адам эмес экендигим ошол болуп калат. Кызмат эмес, мен сага айтып коеюн. Менин башыма корона кийгизсе дагы, тажы кийгизсе дагы кереги жок. Түшүнүктүү. Мен бир өзүм жактырган бир суроом бар да. Мисалы, мага бирөө бергенде, бир жакшы таанышым бергенде өзүм ойлонуп калдым эле да. Мисалы, биз азыр саясий айдыңда аралашып жүрбөйбүзбү? Бул деген ошол эле мындайча айтканда бир бийликке күрөшүү да. Бийликке күрөшүү дегеним, мисалы, бийлик менде болсо, мен муну мындай кылмакмын депчи. Эгерде мисалы колуңузда азыркы учурда ошондой сизде мүмкүнчүлүк болсо, эң биринчи кабыл алган чечимиңиз кандай болмок эле да? Эмнеден баштамак элеңиз? Мисалы, элестетере сиз президент болдуңуз дейли, эң биринчи эмнеден баштайсыз? Кандай чечим керек? Кандай чечим азыркы учурда Кыргызстан муктаж чечимгечи? Эң биринчи адамдардын мамлекетте адамдардын укугу камсыздалмайынча эч качан алдыга жылуу болбойт. Сенин жолуң дагы, мына азыр бирөөлөр айтып атпайбы? Садыр Жапаров менен Ташиевди кошо берип өзүбүз да көнүп калдык, ал эми өкмөттүн бир мүчөсү да. Садыр Жапаровдун тушунда жол салынып атат, аэропорт куруп атат, мынтип атат, тигинтип атат. Не, ошо жетпейби, сайрабай отурбайсыз деп атпайбы? Мындайда эч бир жол, эч бир имараттар, эч бир нерсе адамдын кирт башына, ошонун укугуна, эркиндигине келгенде эч нерсеге арзыбайт. Сирияны карагыла. Сирия кандай мамлекет эле? Укугу тебеленип отуруп, мамлекетти чачырайын деди го. Диктатор эмес беле? Ооба. Ошол сыяктуу болуп, адамдардын укугу камсыздалыш. Адам укугу дегенге маани бериш керек. Мен ушуну карайт элем. Абдан жакшы. Канша эже, абдан жакшы. Менде акыркы блиц суроолор бар эле. Ошол блиц суроолорду сизге берсем, каалагандай жооп бериңиз. Кыскабы, нускабы, өзүңүздүн көңүлүңүзгө жараша, оюңузга жараша. Китеп көп окуйсузбу? Китеп көп окугам. Айрыкча кичирээк кезимде аябай көп окудум. Азыр аракет кылам, бирок жарым-жартылай социалдык тармак менен кош. Акыркы окуган китебиңиз? Акыркы Топчугул эженин балаканасын окуп чыктым. Анан кийин мен жанагы Отверженный Гюго деген өзүнүн кызыктагы эмеси бар. Мен муну кайталап эле окуй берем. Ушу менен Булгаковдун Иттин жүрөгү экөөнү. Мындай Россиядан алып келген кичинекей китепче. Ушул экөөнү мен жаттап деле бүттүм да, анан кийин ошо которгум келип бир былтыр го дейм. 2-3 барак баштап котордум да, анан уялып кеттим. Которот десе жомоктон же бир мындайдан башташ керек го адам. Мен муну барып байка чапталдым да деп анан өчүрүп салдым. 2-3 барак которуп койдум эле да. Ошону кайталап кайра бир окудум. Сизге таасир эткен китеп? Мен өзүбүздүнкүнөн алсам, Касымбековдун Сынган кылычы. Анан Эрнест Турсуновдун китептерин жакшы көрдүм. Кыргызстандагы азыркы 21-кылымдагы сиз сыйлаган саясатчы ким? Эгер менин оюма койсо, мен ушу Мадумаров менен Текебаевди жуурат болчумун.
же бир сапатында жок адамдар да булар. Мен ушул экөөнүн феноменине кызыктым да. Бирөөсү менен иштештим, бирөөсү менен мындай сыртынан тааныдым дегендей. Анан мага кызык болгону бул кишилердин эмнеге башы бирикпейт деп көрсө, баягы кыйындар эки кочкордун башы бир казанга кайнабайт дегендей эле окуя экен да. Мен ушул экөөнүн жууруп бир саясатчы чыгарат элем. Садыр Жапаров же Канчыбек Ташиев? Учурда экөө тең. Ырас. Башка сурооңочу. Саясатчынын эң мыкты сапаты? Саясатчынын эң мыкты сапаты бир сүйлөгөн. Бир сүйлөгөн. Кыргызстанды мүнөздөй турчу 3 сөз. Бизди мүнөздөй турган айланайын ушул жерибиз, тоо ташыбыз, суубуз да. Эне тилибиз, манасыбыз. Азыркы саясий системанын эң башкы кемчилиги эмнеде? Азыркы саясий системанын эң башкы кемчилиги башаламандык, жана укуктук башаламандык, анан кийин жанагынтип бирөөсү бир күнү бирди сүйлөп, экинчиси экини сүйлөп, саясий бүтүндүк жок болуп атпайбы? Артыкчылыгы эмнеде азыркы саясий системанын? Артыкчылыгы жанагы андан таап, мындан таап, жана үстүнө жол салып үй салган, бул жагы артыкчылыгы. Аны айтыш керек. Жашооңузда эң кыйын учур кайсыл болгон? Жарыктыгыман айрылган күн. Жашоо боюнча жашоодо сиздин урааныңыз кандай? Жашоодо менин урааным адам болуп жашабайт. Садыр Жапаровго жолуксаңыз эмне деп айтмаксыз? Биринчиден мен барып жолукпайм. Келсе жолугам. Бирок ал келбейт, билем. Мен иттейм да, эмне дешим керек? Чоң рахмат Каныша эже, сизге чоң рахмат. Биздин 2 саатка жакын маегибиз өтө тез өтүп кетти. Чоң рахмат убактыңызды бөлүп келгениңиздер үчүн. Биздин угармандарыбыз үчүн дагы өтө маанилүү деген ойдон бул ойлор, сиз айткан ойлор. Бийлик дагы бир сабак чыгарып, мүмкүн кадамдарын тууралайт деген ниеттемин. Чоң рахмат сизге. Рахмат, силерге да рахмат. Чоң рахмат.